Баарыңарга салам, каналыма кош келдиңер. Асахи массажды бетти жана 4 уходду кылгандан кийин сөзсүз түрдө крем менен эмне кылам, бетибизге асахи массаж жасап баштайбыз. Каналыма подписка болуп, лайк басканды унутпагыла. Сыйгалыраак болуп турганы жакшы да. Ушул жерден баштайбыз. Мынакей. Беттердин кадимкидей могул жактагы уголдары мынтип чыгып, бул жактын уголу чыгып, анан көздүн астында эгерде мисалы кээ бирөндө шишиктер бар болсо, ушул жер бетип, кадимкидей бетте подтяжка болуп калат. Мен менен чогуу жасай бергиле. Мынакей. Ушул жер менен жазып атам мындай кылып. Бир күндө 15-20 мүнөт жасасаңар, сонун болот, сонун эффект болот күнүгө. Мен муну көп канча жыл болуп калды, көп эле жыл болуп калды, жасайм да. Анан жасабай койсом, кадимкидей өзүмө билинип калат, бетим шишик болуп. Күнүгө жасасам, бетим кадимкидей подтянутый болуп, тим эле бетим өзүмө рахмат айтат да. Мен менен чогуу жасай бергиле. Мындай кылып туруп, кулактын могул жери бүткөн жерине чейин жасасаңар сонун болот. Башында жасап атканда аябай оорушу мүмкүн. Андан кийин уже көнүп каласыңар. Ушинтип жаза бересиңер. Канчалык көбүрөөк жасасаңар, ошончолук жакшы. Башында жасап атканда баягы бетиңер да оорушу мүмкүн, анан колуңар да кадимкидей талып кетиши мүмкүн да. Башында аз-аздан жасап баштасаңар болот. Деп. Негизи эле биз өзүбүзгө деле массаж жасап турсак болот да. Мисалы аял айымдар лимфодренажный массажды өзүбүзгө деле жасасак болот. Албетте баягы массажистке барып жасаткан эффективдүүрөөк болот, анткени мисалы арыктагысы келген кыздар болсо, же төрөгөндөн кийин семирип кеткендер болсо, лимфодренажный массаж это мындай арыктаганга сонун эффект берет да, бүт шишиктерди алып кетет. Мисалы беттерде деле лимфодренажный каналдар бар. Ошол каналдар менен дагы массаж жасасаңар, кадимкидей бетиңерде шишик болсо, шишиктер кетет. Эгерде денеңерге жасасаңар, мисалы колдун бул жактан, буттардын лимфодренажный каналдарына жасасаңар, кадимкидей арыктайсыңар. Лимфодренажный канал деп же интернеттен карасаңар болот. Так, мону жасагандан кийин колдун муштуму менен ушул жерге жасайбыз. Мынакей. Тоже бул кулактын ар жагына чейин кетиш керек, могул жакка чейин. Бет кадимкидей өйдөгөстөй тартылып калат да. Ушинтип жаза беребиз. Мындай кылып да жазайм. Мынакей. Муну кадимкидей монтип өйдө тартылат, көрдүңөрбү? Всё классно. Да, бир аз жасап коёй эле. Муну жасагандан кийин көздүн астына өтөбүз дагы. Көздүн астынан өйдөгөстөй мындай көздүн астындагы шишик кемелер толуп калган болсо, аябай жардам берет да, могу лимфодренажный канал менен мындай кетип калат.
катуу эле баса бересиңер, эч кандай зыяны жок. Бетти агарткан эме болсо, бул эмне жана күрүчтөн дагы жасашат экен го. Мен жасап көрө элекмин, бирок менин тааныш кыздарым ошондой күрүчтө жасашат. Беттери кадимкидей апапак болуп, тазарып, сонун болуп калат да беттерин карасаң. Анан күрүчтү сууга коюп, кечинде суу куюп коюшат, ал эртең мененкиге чейин эзилип калат экен кадимкидей. Анан эме корейский болуш керек, интернеттен издесеңер болот. Күрүчтөн маска депчи. Так. Анан мондай кылып өйдө көздөй кылабыз. Кааласаңар колдун бул жагы менен мынтип өйдө кылсаңар болот. Мондай кылсаңар да болот да, мондай. Өйдө көздөй тарта беребиз. Ох, классно. Эми самый важный нерсе бул эң акырында монтип кашты өйдө көздөй көтөрүп бир кармап турасыңар да. И дою послени дароо байкасаңар болот. Мисалы бүскүдөн карап жасайсыңар да. Кадимкидей каш өйдө көтөрүлүп, көздөр ачылып, сонун болуп калат да. Байкадыңар, ошо күнүгө ушундай кылып жасай бересиңер. Албетте моюнду дагы өйдө көздөй, көп эле нерсе өйдө көздөй болуш керек. Эч качан ылдый көздөй кылбагыла, анткени бет наоборот өйдө көздөй подтяжка болуп өйдө көтөрүлүш керек да. Ошондо силерге подтянутое лицо и второй подбородок тоже эмне жок болушуна дагы жардам берет. Ошо сак саламатта болгула, дагы эмне жөнүндө видеолор көргүңөр келет. Подписка, лайк, дагы кийинки видеолордо көрүшкөнчө.